Бүгін бүткүл дүйнөлүк театр күнү. Бардык театр кызматкерлерин, биз сүйгөн актерлорду ушундай өзгөчө эргүү тартуулаган, өзгөчө бизди театрга барганда эс алдырган, өзгөчө эмоцияларды тартуулаган актерлор жашай бериңиздер демекчибиз. Ал эми театрдан бир аз алыстап биз сулуулук темасына кайрылат экенбиз. Анткени биздин студиябызда супсулуу кыргыздын акымчабел бийкечтери бар. Венера Акмадова жана Нуриза Бектурова бизде конокто. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Мааңыздар жакшыбы? Сонун. Жакшы. Жакшы. Театрга барасыздарбы? Сөзсүз баштайлычы. Барабыз. Канча жолу? Жылына же 2 жылда? Айына, күнүнө деп. Жылына 3-4 жолдан барып турабыз буюрса. Спектакльдерди көрүп турасыздар. Эң жакшы көргөн спектаклиңиз кайсы, Нуриза? Саманчынын жолу. Саманчынын жолу. Сиздикичи? Венера. Билбейм, көп деле барбайм. Венера деп атыңызды ким койгон? Атымды атынып ошол убакытта Венера деген ат абдан мода болуп аткан экен. Кайсы жылдары? 2000-жылдары. А бирок мен Сиз азыркыча 2000-жылкы болосуз. Кыздардын атын ушундай өткөн сурап дорсуң. салат экен, э? Ооба. Жакшы. Анан клиптерге тартылуу боюнча сиздерди баягы эң көп клипке тартылган деп чакырып атпайбызбы? Соңку учурда Нуризаны бардык эле клиптерден көрүп калдык. Анын сыры эмнеде деп сурагыбыз келет. Жана Венераны дагы жанагы Алматыда жок деп атпайбы? Ошол клипте жигитин издеп жүргөн, бирок экинчи бөлүгүндө таптык кыргыз жигитти. Ошол клиптен таанып калдык. Эми кыздардын көпчүлүгү эле экранга чыгып, ырчылардын клиптерине тартылганды кыялданышат, же болбосо каалашат да. Ал эми силер бул нерсе кантип келдиңер, мындай өзүңөр мени тарткылачы деп ушинтесиңер же билбейм, сунуш түшөбү? Кантип эле ушул бат-баттан эле көп клиптерге тартылып каласыңар мындай түз эле суроо бергенде ошону жооп берип коелу. Ошол эле сураган чакырганбыз деппи? Биз деле ошондой кичинекей кезинен мен дагы телевизордо көрүп кыялданчумун, могу кыздай болсом, могу анткени апа карасаңыз деп элечи кичинекей кезден бери эле ошондой кыялым болгон да. Анан 11-классты бүтүп атып эле модельдик тармакка кызыгып кеттим. Ал жактан окуп бүттүм моделиңди. Анан кийин бүтөр менен эле Нурмат Садыров байке, то есть биринчи Бажарики киносуна тартылып калдым. Ал жака кастингке барып турчумун бат-баттан. Кастинг болгон сайын бара берчүмүн, анан Бажарики болуп калыптыр. Кастинг жүргүзүп атыштыр. Ал жака барсамбы, барбасамбы деп анан кийин макул барып көрөйүнчү деп акыркы жолу барам деп ушинтип баргам да, анан барып ошого өтүп кетип, анан Бажарикиге тартылып калдым. Ал бүткөндөн кийин эле Нурмат Садыров байкебиз өзү модага, показдарга кыргыз көнүктөр кийип чыккан болчумун. Мен ошол көнүктөрдү карап кызыгып, анан тартылып бербейсиңби деп чакырып калган. Эң биринчи клибим ошо кыргыз кыздары Нурмат Садыров байкебиздин клибине тартылган. Жакшы. Ошондон кийин эле ырчылар, клипмейкерлер, режиссерлор өздөрү жазып, өздөрү чакырып турушат. Кыйынбы клипте роль аткарган? Мен үчүн кыйын эмес. Сиз үчүнчү, Венера? Кыйын болдубу? Негизи эле мен аябай капаланган образды жакшы берет экенмин. Анткени клиптин экинчисин тарткан учурда мен бактылуу болушум керек болчу. Ошол учур абдан кыйын болду. Негизи эле жашоодо капалуу көрүнөт окшойм. Ошо бир аз кубанып, сүйүнгөн образды жакшы аткара албай оорчулукту туудурду. Өзүм жөнүндө айтып кетсем, Өзүңүз жөнүндө. Бул Кайда деген чыгарма биринчи Эрке Эсмахандын аткаруусунда Казакстанда чыккан. Ошол учурда YouTube'да абдан популярдуу болуп аткан болчу. Мен дагы өзүнчө кыялданып үйдө угуп койдум эле. Анан Эрни Сыдыков Instagram'дан мага жазып калды, ушундай клиптерге түшүп жүрөсүңбү депчи. Анан жок деп Эрни Сыдыков сценарийлерди жиберди, бирок алдын ала уккан эмесмин. Анан ошентип Кыргызчасын уккан эмессиз, э? Анан Гүлназ эже менен таанышып калдык клип учурунда. Бишкек чүйдө жок деп клип аталып калыптыр. Анан дароо эле макул болуп катыштым. Ошол клипте кайсыл жактын кызысыз? Өзүм Алайдан болом, чоң чоң Алайдан, э? Ошондон кийин башталып кетти десем болот. Өзүңүз кошуп койдуңуз, Алайда дагы жок деген сыяктуу. Балким, бирок ошол клиптен кийин көп эшиктер ачылды. Анткени тележатына дагы мен 16 жашымда сиздер сыяктуу эле телеканалга теле алып баруучу болуп иштедим. Ошол клиптин жардамы менен, Эрни Сыдыковдун жардамы менен ушул чыгармачылык жолдо
бир аз да болсо билип жүрүп калдым десем болот. Жакшы, шоу бизнести бир аз сырларын түшүнүп калган. Сырларын түшүнөбүз, ооба. Сунуштар мындан ары дагы түшүп атабы? Клиптерге тартылып берди. Ошол 2 жыл аралыгында ошол эле ырчы мырзалардан, ырчы эжелерден сунуш түшүп атты, бирок телеканалда баягы биздин продюсерлерибиздин каршычылыгынан мен көп клиптен жок дегенге туура келди. Өзүнүн саясаты бар турбайбы? Ушул чыгармачылыкка бир аз да болсо түшүнүп аралашып калдым, жаңы эшиктер ачылып атат деп атпайсызбы? Анан мүмкүнчүлүктөр пайда болду депчи. Анан сиз өзүңүз ушул чыгармачылыкта эмне кылайын деген максаттар бар? Буюрса, Ырдап чыгайын дегенби же кинолорго тартылайын дегенби? негизи эле жакында эле ошо Кайнене деген киного кичине эпизод аткарып калдым. Бирок актрисалык жөндөмүм укмуш эмес экенин билдим, анткени мага аябай кыйынчылыкты туудурду. Буюрса, сиздер сыяктуу эле мен дагы теле алып баруучу болоюн деп каялданып жүрөм. Журналистикада окуйсуз демек, э? Быйыл тапшырам. Быйыл тапшырам. 11-класссыз. Ооба, быйыл бүтөм. Ийгилик сизде анда. Ооба. Жалпы республикалык тестирлөө бар, ал жактан да ийгилик каалайбыз. Даярданып атасызбы? Буюрса, ооба. Ал жака актёрчулук, чеберчиликтин кереги Кереги жок. жок. Ал жака жакшы даярданыш керек. Жакшы, Нуриза, мынтип эсептеп отурасызбы? Ушунча клипке тартылдым, дагы монча клипке тартылыш керек деген сыяктуу. Жок, эсептеген деле эмесмин, билбейм чынын айтканда. Канча болду мындай болжолдо түрдө? Болжолдо 15-20 ортосуда болжол менен. Эң эсиңизде калган Өзүңүзгө эмне клип болду? жаккан, өзүңүзгө чындыгында Акмарал айтып атат. Экөө эле айталычы. Бардык клиптен өзүмдү суктанып карап, өзүмдү ушундай бардык эле клиптен негизи Келчи гүлүм Талант Алтымышка байкебиздин Аясадыр эжесинин клиби аябай элге дагы, өзүмө дагы бүт баарына жагат да ошол клип. Сиз жашоодо ошондойсузбу? Ошол Талант Алтымышка агабыз менен Аясадырованын образында ушундай бир башында карабаган, тоотпогон кыздын образындасыз да? Жашоодо кандай? Бой көтөргөн. Жок. Баары ошентип сурай беришет, жашоодо ошондойсуңбу деп. Жок, андай эмесмин. Клиптердин көпчүлүгүндө карасак эле сиздин образыңызда мындай кабагыңызды бүркөгөн, жашоого нааразы болгон, ушинтип эле деген эле адамсыздар, кайгырган эле анан жашоодо да ошондойсузбу? Сиз эмне үчүн ошондой образдарды көп аткарасыз? Ошондой образдар келип калат, негизи өздөрү атайын ошого ылайыктап чакырат болушу керек. Билбейм, жашоодо деле андай эле эмесмин, шайра эле жүргөн да, ооба. Жакшы, пландар кандай? Бир топ тасмаларга да тартылып калдыңыз, жакында Кайнене деген киного да тартылдыңыз, э? Пландар ушул жылы аябай өзүмдү эми кинодон көргүм келип атат. Ошого аракет кылып атам. Киного тартылайын деп, буюрса жакында кинолор чыгат, буюрса майда жаңы азыркы учурдагы киного тартылып аткан учурум. Ошол клипти кичине токтотуп, ошо киного өтүп баратам буюрса. Клип менен кинонун айырмасы кандай экен? Клипте сүйлөп эле аткарып жүрө бересиң, оңой да. Эмоция менен. Мага ошол оңой. Анан камеранын алдына келип сүйлөгөн кичине оорураак. Бирок баардыгын режиссерлор атайын карашат окшойт. Эмеде сценарийди мен өзүмө төп келгени ошондой ролдорду беришет, анан оңой эле болот да. Мен өзүмдүн кандай жүрсөм ошондой эле аткарган кинолордо. Негизи клипке тартылууда кандайдыр бир сырлар барбы? Билбейм, ушундай кылыш керек, же ушундай күлүш керек, көздөн мынтип караш керек деген сыяктуу сырлар барбы же? Сырлар болсо Акмаралга айтпайсыңар болот. Жок, негизи эле ал клипмейкер менен иштешкенге жараша деп ойлойм да, анткени ар бир клипмейкердин өзүнчө характери бар. Мисалы Эрнис Сыдыковду айтып кетсем, аябай баягы урушуп, монтип кыйкырбайт да, баягы сөздү чучугуна жеткире айтат да. Ошондон улам бат-баттан аткарганга туура келет. Анан Эрнис байке өзү дагы эмоцияларды көргөзүп берет. Сен азыр ушул жерде ушинтишиң керек. Мында ойлонуп көрсөң жашоодо моундай болуп атат деген сыяктуучу. Эрнис байкени айткан окшойт, мен барып рекламалап. Жакшы, Венера анда эмоция деп калбадыкпы? Эмоцияны бир аз көрсөтүү боюнча мастер-класс өтпөйлү, кандай дейсиңер? Мисалы, Венерага жаңы эле жигити колун сурады. Сизде кандай эмоция болот? Азирет, кел, бул жерде сен. Колун сурап коеюн анда. Тизелеп туруп колун суратчу эле, мен да. Тизелеш керек, негизи букет болуш керек, эми ал нерсе жок. Биз азыр Венеранын эмоциясын көрөбүз. Негизи клип. Бул жактан келейин. Клип деп элестетериңиз, ооба. Элестетебиз, бул жактан келип эле. Кадимкидей Венера. Мага турмушка чыкчу. Ушундай эле кыз ушинтип болуш керек. Бетин жабат, Менин оюмча Азиретти караңыз.
Нуриза айым жакшыраак аткарат го дейм. Андай Нуриза так, кайра башынан башка киши менен башынан Нуризанын жигити. Нуриза күтпөйт, мындай. Ооба. Күтпөгөн Күткөн жерден. жок. А мен Нуризага келдим. Нуриза алтыным. 1 килограмм картошка өрүп тур чыгарса. Макул берейин. Бул тамаша сизде баягы жөн эле тамашалап. Дароо монтип отуруп калганын байкадыңбы? Эң сонун Нуриза Бектурова, Венера Акматова болушту. Мындан ары дагы сулуулугуңуздар менен суктантып жүрө бериңиздер, бар болуңуздар. Ал эми биз болсо бүгүн жалпы 27 март бүткүл дүйнөлүк театр күнү менен театр кызматкерлерин, актерлорду куттуктайбыз. Мындан ары дагы элге кызмат кылып, сонун спектакльдерди тартып алып жүрө бериңиздер. 1,5 саат бою кызматыңыздарда Азирет Осмонов жана Акмарал Айыпова болдук. Буюрса кийинки эфирден көрүшкөнчө коштошобуз. Сиздерди жакшы көрөбүз.